Нұрбек Ақсақал айткандай, кыргыз эли баардык жагынан таланттуу экен. Бул динге дагы берилгенде чын жүрөктөн, чын ыкластан берилет экен, жан дили менен ушул ишке киришет экен да. Биздин кыргыз молдолорубуз дагы өзүнчө укмуш. Сиз кыргыз молдолорун изилдеп келет. Мен ушу кыргыз молдолору жөнүндө материал топтоп жүрөм десем туурараак болот. Эми биздин кыргыз элинин көчмөн турмушу, аба ырайы, климаты, шарты катаал болгон жерде жашаса дагы, Самаркандтагы чоң медреселерди курбаса дагы, биздин элибиздин молдолору дагы өздөрүнүн колу жеткенде, күчү жеткенчелик динди бекем карманышканын биз айта алабыз, бекем айта алабыз ушундай деп. Колумдагылар ушу кыргыз молдолорунун үйлөнүп табылган, ошолор жазган материалдардан болуп саналат да. Кичинекей кезинен баштап эле Бухарага барып окуган кыргыздын молдолору бар. Мына Көлдө Талып молдо деген бар. Ошол кичирээк жаш кезинен баштап Бухарага барып окуптур. Кийин келип мына Совет өкмөтү курулган убакытка чейин ушу агартуу тармагында дагы эмгек кылганы бар да. Кийин Советтер Союзунун учурундагы карай турган болсок, мына биринчи Кыргызстан Орто Азия мусулмандары анан Казакстан мусулман биринчи чогулушу курултайы. Мына ушул биздин мына киши Максут Ажы деген кадимки эле биздин алайдык Гүлчөлүк Ильяс устаздын атасы болуп. Эң биринчи биздин ошо биринчи эмес, экинчи казылардан болуп саналат. Мына болсо Алымхан Төрө деген биринчи казыбыз ушу. Атынан мечит курулду. Ооба, Токмокто мунун ичинде мечит бар. Мына ушул биздин дагы кыргыздар ушул Орто Азияда башка элдердей эле динибиздин ушу кандай кырдаалда болбосун аябай бекем кармаганга, элибизди ушу динден алыс кылбаганга аракет кылып, эмгек кылган адамдар десем болот. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.